Ассаламу алейкум, урматтуу Бага Устура Кыргызстан каналын көрүүчүлөр, кутман күнүңүздөр менен. Кадамжай районуна караштуу Кыргыз Кыштак айылынын бир четинде болуп аткан иштер боюнча Русландан маалымат алайлы. Өткөндө келип кеткенибизде бул жерде иштер анчалык башталып эле. Азыр мына сууну толтуруп коюпсуңар. Руслан мырза, кандай болуп атат иштер? Бул жерге кандай бак болот? Эмне бак болот? Кандай болот? Ассаламу алейкум, урматтуу YouTube көрүүчүлөр, Бага Устура Кыргызстан каналынын көрүүчүлөрү. Бул жер жалпысынан 20 гектар жер. Буну ошол былтыркы жылы Жалилов Толбой деген акабыз, Элеман акалар кылып аткан бак. Өзүнүн айылына 1 гектар жерге прица өрүгүн эгишкен. Эми бул жерге 20 гектар жердин 10 гектары өрүк, 10 гектары гилас эгилип атат бул жерге. Өрүктүн дагы эң эрте болгон, мисалы прицадан 20 күн деп дагы өзү китебине жүрөт да, анчалык эрте болбосо дагы 1-10 күнгө чейин эрте бышкан Барсалино деген өрүк эгилип атат основной 3-5 гектарга чейин. Андан кийин Микадо деген көчөт эгилип атат сорту. Анан Барсалино Микадо кайра эле прица 10 гектар ошо менен толуп атат ушул жерге. Көчөттүн аралыгы 3 метр, катар аралыктары 5 метр деп 5-ке 3 эгилип атат. Мына казып коюштур, даяр кылып 3 метрден Казып даярдап коюштур. Сонун баягы таштак жерде дагы мына тездейт да бул жерде эмесичи. Бул жерге канча 3000-6000 кубтук бассейн салдым да. Анан бул жактан скважина казып саатына канча тонна суу чыгып атат десем, аны точно айта алышпадым. Казган эме кылса керек, медетекадан сорсом айтпады да, билбейм деп. Ошол буйруса пландар жакшы. Эми бул башталышы 20 гектар деп атат. Бул жактан дагы 100-200 гектар жерге баштайбыз деген пландар бар бул жердечи. Былтыры Толбой ака бул жерде эң ысык жер үчүн прица сортун аябай бир реклама кылып койду окшойт да. Азыр эми прицаны көп сурап атышат. Прица негизи кандай өрүк бул? Биздин погодага бул кандай түшүп атат? Бул эми мындай экен да, Өзбекстандан керек болсо биринчи түшүп атпайбы бул жердечи. Өзбекстандан биринчи чыгар деп баягы алып сатарлар да кайсыз да. Прица өрүгү өзүн өзү чаңдаштырган. Калибры 47ден 53, жакшы суюлса 60ка чейин барган өрүк болот прица. Анан буну баягы эң жакшы жагы ультра ранный сорт болгон үчүн эми бул мүмкүнчүлүк бардык эле жерде жок да. Мисалы Казакстан эч бир жеринде мындай эрте чыгарган мүмкүнчүлүк жок. Россиянын эч бир жеринде эрте чыгарган мүмкүнчүлүк жок. Биздин 85 миллион Россия болсо, Казакстанда канча миллион? Ошончо базарыбыз турат. Кыргызстан өзүнүн 7 миллиондук эли турат. Ар бири бир штуктан өрүк жаңылык үчүн жегенде дагы ушундай жерлерге биз канчалаган эрте бышар өрүк, гилас болсун, эрте бышарларды эгип пайдалансак, аябай эле жакшы кирешеге киребиз да. Бул лейлектин аркасында бул өрүк эмеде бышты. Мисалы будан 2-3 күн башта же 2-3 күн кийинде кыскасы эки тарап талашып атат. Биринчи биз жакта, биринчи биз жакта болду депчи. Эми быйыл точно барып эки жактан тең видео тартып салыштырып жеп көрөбүз. Лейлекте кандай болду, бул жакта кандай болду. Анан Төмөйүнгө түшсөң алар талашат, бизде эрте депчи. Быйыл точносын айтып беребиз, буйруса кайсыл жакта эрте болушун. Руслан, азыр жолдо келатып көрдүк. Жолдо иштетүүсүз жаткан гектарлаган жерлер жатат да, ысык жерлердегилерчи. Эми бул биз Кыргызстандын ичинде мына ушул Фергана өрөөнү бул эң асыл берметтүү жер да. Анткени бизде кеч калган сууктар, же болбосо кышы жылуу болот. Мына ушундай өрүктөрдөн дагы бизге өрүк эле эмес, гиластардан кайсы сортторду тиксе болот? Бизде кайсыл түшөт бизге? Эми биз өрүктү көз менен көрүп жүрөбүз. Өрүктү мына 3 жылдан бери эле эгип түшүмдө, себеби өрүк тез берет экен да. Өрүктүн эми бир жетип бул дагы токтосо керек деген прогноз бар, бирок базарды билбейбиз кандай болот. Анан гилястын дагы мына коңшу эле Өзбекстанда бардык эле көрүп атышат. Royal Tego, Sweet Ariana, Red Pacific, Frisco ушул сыяктуу сорттор эрте бышар, өзүн өзү чаңдаштырган сорттордон дагы эми гиляс деген нерсе канча болсо кете берет, билесиздер. Мунун эмеси жок. Кытай турат, бул жакта негизи Кыргызстан ичи турат. Поезд жол салынып атат дегендей. Поезд жол деле салынып атат. Эми гилястан эми көпчүлүк эле айтат, Кыргызстандын канча жери болсо ошончо гиляс эксеңер дагы Кытайдын бир областына барып туруп жеткире албайсыңар дегендей нерселер болот. Ошон үчүн
Бак климат өзгөрүп атат. Климат өзгөргөндө негизи бак гиляс гүлдөгөндө нектар, клей, энелик клей бөлүнөт дагы. Ошол 4 сутка, 6 суткага чейин туруш керек да. Климат өзгөрүп туруп, 20-30 ба гиляс гүлдөгөндө вообще эле күн ысып кетип атат. Күн уртуу деген мисалы баткендик туугандардын сөзү бар. Күн урпайды дегенчи. Күн урпайды деген сөз бар. Күн урбай эле ошол эми күн деле урат, урпайды да күн. Баягы энелик клей кургап калып атат дагы, аталык чаңча кирбей калып атат, зигота пайда болбой, ошо боюнча мөмө жок болуп атат да. Ошон үчүн мына өзүн өзү чаңдаштырган гилястарга болушунча өтө бериш керек экен. Бири болбосо бул 2 саат, 3 саат деле кээде күн, бир күн чыгып калса, ошол гилястын клейи кургап калып атат. Ага бул мына препарат чачсаң эме болот экен, чаңдаштырат экен деп айтып атышат. Ал андай препарат жок. Просто гибридин чачып койгондо ошол клейди дагы өмүрүн узартып берип атат. Узартып берип атат да, чаңдашуу процессин узартып берип атышат. Ошого туугандар өзүн өзү чаңдаштырган, катуу болгон, транспортабельный болгон сортторго өтүшүбүз керек. Биз Royal Tea'га алып келип, ушул ылдыйракта Элеманакан багында эгилди. Муну көчөтүн Өзбекстандан алып чыгышты, баяктан алып чыгышты. Точно билбейм. Жакшы болду да Royal Tea'га. Видеолор деле бар, аны көрсөтсөк болот. Ошол сыяктуу 5-6 гилястын сорттору сыналып атат. Быйыл 1-2 жылда биздин Кыргызстанга билинет дагы. Биз эми коркпой практикадан өткөндөн кийин канча гектар болсо эксеңер болот деп дагы уверен айтабыз, бирок баары бир ошол өзүнө чаңдаштырган сортторго өтүшүбүз керек да биз. Келечекте биз ошондой сортторго өтүшүбүз керек. Климат өзгөрүп атат. Мал жерде бүт бак тамчылатып суугаруу менен болот окшойт. Ооба, бул жерде мына шлангалар турат, бардыгы турат, кайсыл магистрал түз кеткен шлангалардын бардыгы турат эми. Бул жерге бардыгы идеальный жолдун бою, элге көргөзө турган бир образцовый бак болот да, бул жерчи көргөзө турган. Буюрса бунун обрезкасын өзүбүз алдык. Өзүбүздүн команда менен келип, обрезкасын кылабыз сөзсүз түрдө. Анан бүт карап, эми көзөмөлдө отурган бактардан бири болот ушул. Руслан, азыр айтып калдың, биз өзүбүз карайбыз, өзүбүз бутабызын өзүбүз жүргүзөбүз. Демек, сопровождение бар экен да. Ооба, биз эми көчөттү сатабыз албетте акчага. Андан кийин келип, обрезкасын көрсөтүп беришибиз бекер. Бензин наркотик жол грант берет. Анан бакты бизге тапшырып койгон болсо, биз өзүбүздүн календарыбызга киргизип, мынчасы күнү бул жакка, мынчасы күнү бул жакта бак бутайбыз деп командасы менен келип бутайбыз, бизге тапшырылган бактар болгон болсочу. Анан ата өзүм бутайм дегендер болсо деле биз менен кошулуп жүрсө боло берет. Боло берет. Мунду багуу демеси кандай болот? Бакканда азык заттарды. Азык зат бул жерге ар бир түпкө толгояка эме кылып атат. Бир 5 килограмм, 10 килограммга чейин бир челектен, бир чакадан биогумус берип атат түгүнө. Анан эртең бул жака азыктандыруу система, фертигация деп коет, ошолор коюлат. Бардыгы НПК не керек болсо, бул топурактын анализине жараша берип турабыз. Өрүк жылда канча тонна түшүм алса, ошонун 3төн 1 жок дегенде кайра азыктандырууга жумшайбыз. Азот, фосфор, калий бүт немен через капельный системамен берилип турат. Руслан, мына көл боюнча дагы эми мындай көлдөрдөн бакылгандан кийин сөзсүз керек болот. Ошол көл боюнча дагы маалымат берип кетсең. Буну Euro Service Group деген Айбек Бекболот деген акаларыбыз бар, Баткендин кулундары. Ошолор Кыргызстан боюнча жасап берип атат. 100 кубтан баштап кете берет, канча куб жасалса жасап атат. Кыргызстан боюнча эң чоң бассейндерди ушулар жасап атышат. Ал эми бул бассейнди сөзсүз түрдө жасаш керек, себеби биздин бул бассейндин чоң кичине болушу бияктагы суунун булагынан көз каранды да. Бизге саатына канча тонна суу керек болот. Бул жактагы бассейнден канча тонна суу сакталат, анан скважинадан же келген булактан канча тонна суу келет саатына. Эгерде суу постоянный көп келип турган болсо, эми күнүнө мынча тонна дегендей. Мисалы, бакка 100 тонна суу керек болсо, бир күндө, бир сугарганда. Биз 100 тонна сууну бир ала алган болсок, бизге 100 тонна бассейн жетиштүү да. Анан бакка керегинен көбүрөөк суу керек дагы, биздин келген суу булагыбыз аз болсо, демек биз бассейнди чоңойтушубуз керек. Мисалы, 1 ай, 2 ай суу келбей калган жерлер бар. Ошол жерлерге
Албетте 1 айдын эмесин чыгарабыз, 1 айда канча жолу сугарылат. Ошого жаша бассейнди чоңойтуш керек да. Бардык эсеп менен болот, математика менен болот. Жашоодо математика эмне керек бар дейт, эми ушул жерде керек да. Математика керек болот дегенде. Эсеби менен. Ошо. Мына туугандар, Русландын маегин уктук. Мына ушул ысык жерге болуп жаткан бактабыз азыр. Бүгүн эртең буйруса ушул кадам жайда болот Руслан. Эгерде Русландын кеңеши керек болсо, эртең торговойдо баткенде келип Русландан кабарлашып, учурашып, сорт боюнча, же түшүнбөгөн суроолор боюнча алып кетсеңиздер болот. Русландын Лидер Агро деген өзүнүн немеси бар. Ошол тармакта, ошол жакка жазсаңыздар дагы болот. Ошол Лидер Агро менен иштесеңиздер болот. Мына ошондой туугандар, ишиңиздерге ийгилик, багыңыздарга берекесин берсин. Сиздер менен Бак Өстүрө Кыргызстан каналы болду.